Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы күн сайын айтып берем. Алгач эскерте кетели. Аномалдуу жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстанда аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. 4-ноябрда мезгил менен жаан-чачын жаап, карга айланышы тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде болсо жаан-чачын каттуу жаашы күтүлүүдө. Ал эми зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күткүсү жана жолдор тоңголок тайгак болушу ыктымал. Ошондуктан сак болуңуздар. Эми кошуна жайгашкан өлкөлөрүндө эртең күтүлүп жаткан аба ырайына кайрылсак. Кытайлык кыргыздар жашаган Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына жаанды циклон али жетпейт. Эртең бул жерлерде күн ачык бойдон сакталып, абанын температурасы 13-14 градуска чейин жылуу болот. Казакстанда да эртең жылуу аба ырайы күтүлөт. Мисалы, Астана шаарында абанын температурасы орто ченемден жогору болсо, Алматы шаарында болсо аба ырайы жаз мезгилиндей жылуу болот. Өзбекстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Себеби көпчүлүк аймактарында жаан жаап, ал чагылган менен коштолот. Бирок абанын температурасы жогору бойдон сакталууда. Түркмөнстанда да так ушундай. Мисалы, Дашогуз өрөөнүндө кез менен жаан себелеп турса, Ашхабад шаарында күндүзү асманды булуттар каптап, кечинде жаан төгөт. Тажикстанда да эртең жаан-чачын күтүлөт. Анткени менен абанын температурасы башка өлкөлөргө салыштырмалуу жогору бойдон калмакчы. Кыргызстанда 3-ноябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Бирок күндүз Талас, Жалал-Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу аймактарында кар жаашы мүмкүн. Ал эми калган аймактарда күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Ал эми айрым жерлерде 18-23 метрге чейин жетиши күтүлүүдө. Мына ушундай аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Ошондуктан анын өзгөрүшүн биз күн сайын 11 каналында айтып турабыз. Анда кайрадан көрүшкөнчө.